Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан теле сабак аркылуу жолугуштурабыз. Бүгүнкү сабагыбызды баштадык. Биздин темабыз толкун, үн толкундары жана жаңырык. Сабактын жүрүшүндө толкун түшүнүгү менен таанышасыңар, толкундун физикалык маанисин аныктайсыңар, ошондой эле жаңырык, ультра үндөр тууралуу биле аласыңар. Толкун тууралуу бизде түшүнүк бар деп ойлойм, балдар. Толкун музыкалык аспаптардан чыккан үндөр, шамалдын негизинде бак дарактардын, чөптөрдүн термелиши, кыймылдашы, ошондой эле суунун бетинде ойдуң дөңсөлөр болуп таралган термелүүлөр, булар толкундар деп аталышат. Толкундун пайда болушунда ага серпилгүчтүү чөйрө таасир этүүсү керек. Башкача айтканда сүрөттө пружина берилген. Пружинаны биз кыймылга келтирген учурда пружина өзүнөн кийинкини кыймылга келтирет дагы толкундун пайда болушу шартталат. Мында толкундун булагы катары кайсыл жерден кыймыл башталса, ошол жер толкундун булагы аталат дагы, калган жактар өзүнө кийинкилерге энергияларды берүү жолу менен толкундун уланышы түзөлөт. Серпилгүчтүү чөйрөдө термелүүнүн таралышы механикалык толкун деп аталат. Механикалык толкун таралчу негизинен 3 чөйрө бар. Алар газ, суюк жана катуу абалдагы чөйрөлөр. Термелүүнүн чөйрөдө таралышында зат которулбайт, чөйрө аркылуу энергия берилет. Демек, толкундар биринчисинен экинчисине энергия ташуучу кызматты аткарат. Дуалга бекитилген жип жана баланын колунда турат. Ал жипти биз термелүү кыймылына келтирген учурубузда толкундун пайда болушу шартталат. Жип боюнча толкундун пайда болуусу бала кыймылдаткан учурда толкундун булагы пайда болот дагы, ушул булактын негизинде башка жиптердин кыймылдоосу шартталды. Экинчи сүрөтүбүздө дагы бул шариктер суунун термелишин кантип пайда кылып атышат. Ойдуң дөңсөлөрдүн пайда болушу негизги булакты эки шарик аткарат дагы, өздөрүнүн энергиясын сууга, толкунга беришет жана ал толкундар өзүнөн кийинки нерселерге энергияны берүү жолу менен толкундун пайда болушу көрө алдык. Толкундун өзгөчөлүгү. Мында толкундун өзгөчөлүгү эмне? Толкун өтө ылдамдык менен ошондой эле көптөгөн аралыктарды басып өтүүгө жөндөмдүү. Мисалы, цунамилер. Суунун негизинде пайда болгон цунамилер, алар көптөгөн аймактарды жөн гана бир эле толкун менен басып өтүшү мүмкүн. Ошондой эле жер титирөө дагы бул толкунга мисал келтирсек болот. Толкундун жүрүшү менен жердин көптөгөн аймактарына чейин жер силкинүүлөрүн көрө алабыз. Андан сырткары радио толкундар, телерадио толкундардын бардыгы, биз телефон менен сүйлөшкөндө кайсыдыр бир аймактан биз өзүбүз каалаган аймакка чейин чалып, дароо эле ал киши тууралуу маалымат ала алабыз. Булардын бардыгы толкундун алыскы аралыкка чейин оңой эле таралышына мисал келтирсек болот. Толкундун дагы бир түрү бул үн толкундары деп аталат. Үн толкундарына бак дарактардан чыккан шуулдоолор, музыкалык аспаптан чыккан үндөрдүн бардыгы үн толкунуна мисал боло алат. Үндүн негизги мүнөздөмөлөрү боюнча үн булактары болуп термелүүчү нерсе эсептелет. Биз мезгилдүү термелүүчү нерселерден пайда болгон үндү угабыз. Жыштыгы 17 герцтен баштап 20.000 герцке чейинки чөйрөдөгү термелүүлөрдү үн толкуну катары кабыл алабыз. Үн толкуну узатасынан кеткен толкун. Үндүн таралуусуна чагылганды мисал кылып көрөлү. Мында чагылгандын чарк эткени бизге алгач эле көрүнсө, ал эми анын үнүн бир нече секундтардан кийин угууга жетишебиз. Мындан үн менен жарык толкундарынын таралуусу ар түрдүү экендигин айта алсак болот. Башкача айтканда, үн толкундарынын таралуусу жарык толкундарына салыштырмалуу алда канча кичине. Мисал келтирели, үн толкундары түрдүү чөйрөдө нерселерде түрдүүчө таралат экен. Катуу заттарда 5000 метр секундага чейин, газ абалындагы заттарда 300 метр секунда, ал эми суюк нерселерде 1440 метр секунда ылдамдык менен үн толкундары таралат. Эмне себептен? Сүрөттө баарыбыз көрүп тургандай эле, катуу нерселердин молекулалары бири-бири менен тыгыз айланышкандыктан, алар бир орундан экинчи орунга үн толкундарынын энергиясын оңой эле которуп беришет. Ал эми абанын молекулалары
сейрек жайгашкандыктан анда үн толкундарынын энергиясынын таралуусуна бир аз тоскоолдуктар болуп, кечирээк таралышы шартталат экен. Үндүн негизги мүнөздөмөлөрүндө үндөр 3 сапаты боюнча бири-биринен айырмаланышат. Анда үндүн тону, үндүн катуулугу жана үндүн тембри. Үндүн тону же үндүн бийиктиги толкундун жыштыгына байланыштуу. Толкундун жыштыгы канчалык көп болсо, анда үндүн бийиктиги дагы ошончолук көп болот. Үндүн катуу чыгышы анын амплитудасына байланыштуу. Эгер термелүүчү толкундун амплитудасы канчалык чоң экендигин көрө алсак, анда ал үндүн катуулугу дагы ошончолук чоң. Үндүн тембри, башкача айтканда, үндүн тембри үндүн жагымдуулугун мүнөздөйт. Биз үндүн тембри боюнча бири-бирибизди тааный алабыз. Ата-энебиздин, досторубуздун жана бир туугандарыбыздын үнүнө карата, үндүн тембрине карата алардын сүйлөп жаткандыгын биле алсак болот. Андан сырткары үндүн катуулугу бел деген бирдик менен ченелет. Мында бел децибел менен берилип, эгер бизге кошуна комнатадагы кишилер же айланабыздагы кишилердин сүйлөгөнү угулса, анда ал 20-30 децибел менен. Ал эми тегерек столдун үстүндө сүйлөшүп отурсак, 50 децибелге чейин, катуу машиналардын, чоң машиналардын үндөрү 80-90 децибелден угулса, өтө катуу болгон биздин кулагыбызга 130 децибелден баштап өзүнүн зыянын тийгизип баштайт экен. Балдар, сүрөттө көрүп турганыңар камертон. Камертон үндүн жасалма булагы катары колдонулуучу аспап болуп саналат. Мында үндүн чыгышы жакшы болсун үчүн ал ичи көңдөйү куту түрүндө жасалат жана өлчөмдөрү ар кандай формада болуп, түрдүү жыштыктагы үндөрдү чыгарышат. Музыканттар камертондун жардамында өзүнүн музыкалык аспаптарын күйлөп ар кандай жыштыктагы үн тондоруна келтирип алышат. Жаңырыкты баарыбыз эле билсек керек. Үн абада таралуу менен өзүнүн жолундагы ар кандай тоскоолдуктардан чагылышы мүмкүн. Ал чагылган тоскоолдуктан кийин кайра ошол үндү калсак, анда ал жаңырык деп аталат. Жаңырык адепки чыккан үнүбүздөн айырмаланып, башка чагылган ошол эле үндү кабыл алсак, анда аны биз жаңырык деп айта алабыз. Жаңырыкты көбүнчө үйдөн залга чыккан учурда айтабыз. Же болбосо асказоолордун башына чыккан учурубузда, катуу кыйкырган учурубузда жаңырыктын бизге канчалык катуу деңгээлде келгендигин айта алсак болот. Толкундардын дагы бир түрү булар ультра үндөр болуп саналат. Эсиңерде бар болсо, үн толкундары 17 герцтен баштап 20 000 герцке чейин болсо, 20 000 герцтен жогорку болгон үндөрдү биз ультра үндөр деп атайбыз. Ультра үндөрдү биздин кулагыбыз угууга мүмкүнчүлүгү жок. Бирок кээ бир жаныбарлар ушул ультра үндөр аркылуу өздөрүнө азык иштеп, же болбосо ультра үндөр аркылуу бири-бирин аймактарын аныктай алышат экен. Буга мисал катары жарганаттарды, сууда жүрүүчү дельфин, киттерди айта алсак болот. Булар ультра үндөрдө ар бир жаныбардан чыккан сигналдарды кайра кабыл алышып, негизги үндөн айырмаланышып, өздөрүнүн жемдерин кармап жей алышканга мүмкүнчүлүк алышат. Ультра үндөр азыркы учурда көптөгөн тармакта колдонулат. Анын эң негизги колдонулган түрү бул медицинада болуп саналат. Медицинада УЗИни баарыбыз эле билсек керек. Демек, ультразвуковой излучение деген ультра үндөрдүн жардамында изилдеп бизге өзүнүн чоң жардамын тийгизе алат экен. Андан сырткары ультра үндөр машинанын тетиктеринде, алардын ачык калган жерлерин изилдөөдө дагы колдонулат. Эхолот аралыкты аныктоочу курал. Эхолот куралы ал ультра үндүн жардамында иштөөчү курал. Сигналды өзүнө нурдандыруучу жана кабыл алуучу бөлүктөн турат. Аны көбүнчө кемеде жүрүүчү кишилер колдонот экен. Анда жердин түпкүрүндөгү кеменин астында дагы канча аралыкка чейин суу бар жана жер бар деген максатта аныкташат. Алгач эхолоттун жардамында ультра үндү жерге жөнөтүшөт дагы кайра аны жаңырык аркылуу кабыл алышат. Ошонун жардамында жердин канчалык деңгээлде чуңкур экендиги же жапыз экендиги аныкталат. Анда балдар, бүгүн биз толкундар, үн толкундары, ультра үндөр тууралуу сөз кылдык. Толкундар булар серпилүүчү чөйрөдө термелүүнүн таралышын толкундар деп айтканбыз. Ал эми үн толкундары ар кандай музыкалык аспаптардан чыккан, биздин
үнүбүз, ошондой эле бак тарактардан чыккан ар кандай ызы чуу сыяктуу үндөрдүн баардыгы булар үн толкундарына мисал боло алышат. Үн толкундары 17 герцтен баштап 20 000 герцке чейин созулуп, ушул аралыктагы жыштыктагы үндөрдү гана биз уга алабыз. Ал эми 20 000 герцтен жогору болгон үндөр болсо, булар ультра үндөр деп аталышат. Аны кээ бир жаныбарлар гана угуша алат экен дагы, өздөрүнө керектүү учурда пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүшөт экен. Анда балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Сак саламатта калгыла.